Kur'an sünnetти кармабай турган болсок, жараткан Аллах Таала кереметтүү Кур'анда катуу эскертет, катуу чочутат. Таха сүресинин 126-аятында "Ва ман арада ан зикри" Kim menin zikrimden baş tarsa deydi. Eskертүүлөрдөн, damlalardan угуп, айткандан кийин, дегенден кийин, Kur'an ayatına moyun sunbay turgan bolsa, dagы эле мечитке каттабаса, намазын окубаса, din menen жашабаса, арагын таштабаса, fa inna lahu ma'ishatan donka, al adamga donka sığılgan, kısılgan жашоо берем дейт бул дүйнөдө. Sığılgan, kısılganыбыз ушул эмеспи? Бүгүн проблеманы чечүүнү асынып алуу менен чечип калдык. Бүгүн кээде студентте башка деп окуп жүргөн кыздарыбыз 12-нчи этаждан, 14-нчи этаждан балкондон өзүн таштап өлүп атат. Бүгүн биздин кысылганыбыз ушул эмеспи? Кээде бүгүн Кудайдын динине кайт деп жумшак айтса, сылык айтса, ээрчибейбиз. Бирок сылыктык менен келбесең, жараткан Аллах Таала катуулук менен да кап келет. Катуулук менен келбесең, катуу азабы менен да тосуп алат. Аллах Таала кереметтүү Кур'анда "Ваман арадан зикри" Kim menin zikrimden baş tarta turgan bolsa, moyun sunbasa, ukpasa, erçibese, oңalbasa, oylanbasa, fa inna lahu ma'ishatan donka, al adamga donka kısılgan, sığılgan, kıynalgan жашоо берем. Bul dünedegisi. Wa nahshuruhu yawmal qiyamati a'ma. Bul dünede gana sığılgan жашоо berip koy bolsan, wa nahshuruhu yawmal qiyamati a'ma. Kıyamatda sokur kılıp, közü körбеген абалда терилтем. Qala ya Rab, lima hashartani a'ma. Oşonda jana sokur tirilgen pende aytat eken. O Rabbim, lima hashartani a'ma. Nege meni sokur tirilting? Közüm laqad kuntu basira. Men tigi dünyada жүргөндө közüm köret elege. Közüm aziz emes bolçu. Eki közüm bar bolçu. Ne üçün bugün meni közsüz tirilting dep ошол жерде Кудайга барат экенбиz. Жараткан Аллах Таала "Qala kazalika atatka ayatuna." Ошол бүгүн сен мага арызданып келген сыяктуу, көзүм бар эле, кана көзүм деген сыяктуу, сен тирүү жүргөн кезде, сен Ошто, Жапалакта жүргөндө, Татарда жүргөндө, менин аяттарым барды сага. Жума намазга барганыңда бир айтты. Паланчака өткөндө бир айтты. Шумкардамла жолуккан жерде дагы айтты. Ошондо канча мен аятым, хадисим айтылды, фанаситаха, сен унуттуң. Адамла айта берет да дедиң. Эртеси күнү дагы билген жолуңа бастың. Казаликал яума тунса. Сен ошондо менин аяттарым, хадисим барганда кантип унутуп, дамла сүйлөп койду деп эртеси күнү өзүң каалагандай жашай берген сыяктуу, унуткан сыяктуу, факазаликал яума тунса. Бүгүн сен да ошондой унутуласың дейт экен. Кереметтүү Кур'ан Таха сүрөсү 126-129-аяттар. Эгер кыргызча Кур'ан үйүңөрдө болсо ачып окуп алсаңар болот. Аллах Таала кереметтүү Кур'анда kim Kur'an'dan baş tarsa, moyun sunbasa, oңalbasa, özgörбесе, erçibese, bul dünyada sığılgan, kısılgan, kıynalgan жашоо берем. Бүгүн сыгылганыбыз ушул эмеспи? Эки күндүн биринде ажырашуу, эки күндүн бири кайнеден арызданып барат, бири келинден арызданып барат. Бири күйөө баладан арызданып барса, бири кайнатадан арызданып барат. Кээде бүгүн Кудай болгондон кийин, Кудай үчүн кудалашып, кыз берип, уул алгандан кийин, Кудай улуу атты ортого коюп, кызыңды берип, балаңды үйлөгөндөн кийин сыйлашып, урматташып өтүшүбүз керек эле. Бирок тилекке каршы 2 айдан кийин каттам токтойт. 3 айдан кийин салам токтойт. Не үчүн? Мына ошол биз Кур'ан сүннөт ээрчибегендин айынан Аллах Таала донка, сыгылган, кысылган жашоо берем. Бул дүйнөдө гана кысылып жашап кетпестен, эртең кыяматта бүгүн Кур'анга баш ийбегендин айынан Onahşuruhu yevmel kıyamete ama. Sokur kılıp diriltetken, o Rabbim, ошондо да барып алып, неге мени sokur dirilttin desең, Аллах Таала, тиги дүйнөдө жүргөндө, менин аяттарым барганда, sokur сыяктуу карабай кеттиң, укпай кеттиң, өз билгениңе басып кеттиң, молдеке айта берет дедиң. Кантип менин аяттарымды унутуп депсеп кеткен болсаң, бүгүн сен да ошондой унутуласың деп, sokur абалыңда тозок ыргытат экен. Кереметтүү Кур'анда Аллах Тааланын сөзү.